Аллах Таала макталар, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Бүгүн Аллах Тааланын берген тафиқы менен, нематтар менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн кала турган сабагыбыз 40 хадис китебинен. Бүгүн кала турган хадисибиз 10-чу хадисте. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынат. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха таала тойибун ла яқбалу илля тойибан дейт да. Бул хадис негизги алып келгендеги максаты мусулман адам жашоодо рызык издегенде адал жол менен издөө туурасында келген да. Бул хадисте Абу Давуд рахимахулла исламда кайта турган 4 хадистин бири деген да. Карасаңар, мусулман дүйнөдө рызык издейт же ибадат кылат да. Экөөсүнүн бирөө. Бул хадисте эмне дейт? Рызык издесеңер, рызыкны адал жол менен изделе дейт да. Себеби адал жол менен рызык издесең, сенин жегениң адал, жана ошонун артында кылган ибадат Аллахтын астында кабыл болот деген сөз да. Негизги хадистин максаты ушундай. Эми хадисти четинен баштап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис башында инналлаха таала тойибун дейт. Аллах Таала тойиб дейт. Аллах Таала тойиб дегени Аллах Таала бардык кемчиликтерден, айыптардан таза. Аллах Таала өзүнүн затында, ысымдарында, сыпаттарында, кылган иштеринде жана берген өкүмдөрүндө бардыгында айып, кемчиликтерден таза. Мисалы, Аллах Тааланын заты эч бир макулуктун затына окшош эмес. Кимде-ким Аллах Тааланын затын адамдардын затына же макулуктарга окшоштура турган болгон болсо, албетте бул ыймандан чыгара турган нерсе да. Аллах Тааланын заты айыптардан, кемчиликтерден таза. Экинчиден Аллах Тааланын ысымы Самия, угуучу, басир, көрүүчү, алим, билүүчү, ысымдары көркөм. Бул ысымдары дагы эч бир мындай айып, кемчиликтүү эмес да. Үчүнчүдөн сипаттары Аллах Тааланын көрөт, угат жана башка сифаттары бүттүгү Аллах Тааланын өзүнө улуулугуна жараша да. Бул дагы биздин сифаттарыбызда кемчилик бар го. Күчүбүздө кемчилик бар. Адам баласында күч бар, бирок күчүбүздө кемчилик бар. Кээ бир нерсеге күчүбүз жетет, кээ бир нерсеге күчүбүз жетпейт. Көзүбүздөгү көрүү сипатыбыз бар көзүбүздө. Көзүбүздө толук эмес да. Бир нече жерди көрөт, андан ары көрбөйт. Акылыбыз, бул да биздин адам баласынын сипаты. Бул сипатта да кемчилик бар. Кээ бир нерселерди туура түшүнө алабыз, кээ бир нерселерди туура эмес түшүнө алабыз да. Сүйлөбүздө да ошондой. Кыскасы, адам баласынын кандай гана сипат болбосун, бизде кемчилик бар. Ал эми Аллах Тааланын сипатында эч кандай кемчилик, айып жок. Аллах Таала күчтүүбү? Ал бардык нерсеге күч жетет. Аллах Тааланын күчү жетпеген нерсе жок. Аллах Тааланын билбеген нерсеси жок. Аллах Таала бардык нерсени көрөт. Аллах Таала өзү 7 кабат асмандын үстүндө турса дагы, бирок хадисте келгенде караңгы түндө кара таштын үстүндө кара кумурска кайсыл тарапка кетип атканына чейин билет да. Жердин боорундагы ортосунда эмне макулук бар, жана ал канчага чейин жашайт, жана рызкысы каяктан келет, Аллах Таалага маалым нерсе да. Ошон үчүн Аллах Тааланын затында дагы, ысымында дагы, жана сифатында дагы эч кандай кемчилик жок. Жада калса, Аллах Тааланын өкүмдөрүндө, чыгарган өкүмдөрүндө Аллах Тааланын акыйкат жана адилеттүү, эч кандай Аллах Таала зулумду кылбайт да. Ошон үчүн Аллах Таала мисалы Куранда берген өкүмдөр баягы кандай гана өкүм болбосун, кол кесүү болобу, жана башка адамды өлтүрүү болобу, ташбараны, жана башка өкүмдөр болобу, ал бардыгы адилеттүү. Бул Аллах Тааланын өкүмү да. Жана ошондой эле Аллах Тааланын жасаган иштеринде, Аллах Тааланын жасаган иштерине адамга карата, мисалы адам баласынын жазган тагдыры. Аллах Таала адам баласынын тагдырын жазганда зулумду кылып жазган эмес да. Аллах Таала ихтияр берген, тандоо берген адам баласына. Адам баласы тандоо менен жашайт, бирок анын тандоосу Аллах Тааланын тандоосунун астында. Ошон үчүн Аллах Тааланын бул жерде хадисте инналлаха тойибун дегенде, Аллах Таала барды айыптардан таза дегенде, мына ушул
нерселердин баарында Аллах Таала таза экен да. Аллах Таала затында, аттарында, сыпаттарында, жана өкүмдөрүндө, жана жасаган иштеринде бүттүгүндө Аллах Таала таза, айыптан, кемчиликтен жогору турат экен да. Хадистин маанисинде ла яхбал илля тойбан дейт. Аллах Таала бир гана таза нерсени кабыл алат дейт. Мына бизге ушул жер керек да. Хадисте Аллах Таала бир гана таза нерсени кабыл алат деп атат хадистечи. Мына ушул жери бизге тиешелүү болгондугу үчүн ушул хадисте Наваи рахималла ушул хадистин ушул жери үчүн алып келген да. Инналла ла яхбал илля тойбан. Аллах Таала бир гана таза нерсени кабыл алат дейт да. Мисалы, таза нерсе эмне? Адам сүйлөгөн сөзү Куран менен Суннага дал келген, бир сөзүндө Куран менен Суннага дал келген, каршы келбеген сөз болуш керек. Сөзүндө баягы намимия деп коет, ушак болбошу керек, жалган болбошу керек, зулумдук болбошу керек, жана мактануу болбош керек. Сөзү тойып деп коет, жакшы сөз болгон болсо, Аллах Таала мына ушундай сөздү кабыл алат. Жана амалы дагы ар мусулмандын жасаган амалы дагы Куран менен Суннага дал келген тойып болуш керек. Аябай жакшы таза болуш керек. Эмнеден таза болуш керек? Ширктен таза болуш керек, куфурдан таза болуш керек, бидаттан таза болуш керек. Мелал окан жасаган амалы намаз болобу, орозо болобу, зекет болобу, садака болобу, кандай гана амал болбосун, ошол амалдары мына ушундай ширктен, куфурдан, бидаттан жана харам нерселерден таза болушу керек экен. Себеби Аллах Таала бир гана жакшы сөздөрдү жана жакшы амалдарды кабыл алат экен да. Жада калса илимелер айтат, Аллах Таала кабыл алганда жакшы туура Куран менен Суннага дал келген ишенимди гана кабыл алат дейт да. Мисалы, көптөгөн ишенимдер бар го. Баланча жамаат бар, тигинче жамаат бар, бирөөнүн ишениминен карасаң субханалла, адам таң каларлык да. Ошон үчүн көптөгөн ишенимдер бар. Ошонун арасынан кайсынысы Куран менен Суннага дал келсе, мына ошол ишенимди Аллах Таала кабыл алат экен да. Ошон үчүн жакшы сөздөрдү жана солих амалдарды жана туура Куран менен Суннага дал келген ишенимди кабыл алат экен. Ал эми андан башка Куран менен Суннага дал келбеген, аз мисалы кандай гана жамаатты көрбөгүн, баардын башында лидер бар да. Бир гана жамааттын лидери жок, ал алгачкы муунга ээрчилген болгон болсо, ошонун гана лидери жок. Анын лидери бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал эми андан башка кайсы гана жамаатты сен зикир кылбагын, эстебеген, анын башында лидер бар да. Ошол лидер болгондугу үчүн биз ошонун акыйдасындабыз дейт, ошонун жолу менен жүрөбүз дейт, Куран менен Суннаны ошонун түсү менен түшүнөбүз дейт. Мына Аллах Таала ошондой ишенимдерди Аллах Таала кабыл албайт. Исламда бир гана лидер болуш керек, жол башчы, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн алгачкы үммөттү карай турган болгон болсок, алгачкы ал 3 муунду сахабалар, табииндер, таба табииндер арасында бир лидер болбогон. Бардыгы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга лидер кылып, жол башчы кылып, барды ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчиген. Арасынан бирөө бир жаңы бир бидаттарды ойлоп чыгарбаган да. Албетте бидат элдерин ошол учурда бидат элдерин эске албаганда. Сахабалар, табииндер, таба табииндер мына ошолор туура жолдо, түз жолдо болгон, мына ошолордун ишеними менен кетиш керек да. Ал эми андан башка кийинки жамааттарды карай турган болгон болсок, ар биринин башында лидер бар, жол башчы бар. Алар Куран менен Суннаны алгач өткөн сахабалар, табииндер, таба табииндердин түшүнүгү менен эмес, өздөрүнүн ошол жамааттын башчысы бар, ошонун түшүнүгү менен түшүнөт да. Өздөрүнүн ислам динин бир адамга байлап койгон да. Куран менен Суннаны түшүнүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүнүгү менен эмес, өздөрүнүн баягы лидер бар го, жол башчысы, ошонун түшүнүгү менен гана түшүнөбүз. Эгер анын түшүнүгүнөн тайып кетсек, чыгып кетсек, анда биз адашкан болобуз деген ишеним бар аларда. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн андай ишенимдерден биз өтө алыс болуш керек. Алгачкы муун жол менен кетиш керек. Ошон үчүн кандай гана амал болбосун, кандай гана сөздөр болбосун, сөздөр дегенде баягы адам сүйлөгөн сөздөр. Зикир болушу мүмкүн жакшылары, Куран окуу болушу мүмкүн, же болбосо бирөө менен мамиле болушу мүмкүн. Кандай гана болбосун, сөздөр, амалдар, ишенимдер бүттү Куран менен Суннага дал келген болсо, мына ошондо Аллах Таала ошондон кабыл алат экен да. Ал эми туура келбесе, Аллах Таала кабыл албайт экен. Хадис көбүнчө эмнеге тиешелүү? Көбүнчө арам нерсеге тиешелүү. Арам нерсенин түрү көп. Мисалы, чочконун этин же иттин эти бизде жеп коет атпайбы кээ бирлер? Кимде ким ошону жесе, ошонун натыйжасындагы амалды, дуасын Аллах Таала кабыл алабы?
кабыл кылбайт. Себеби биз кыргызбыз, бирок ушундай бир туура эмес ишенимдер бар. Коrodо мал өлүп калган болсо, кой өлүп калган болсо, аны бизде муздап туруп эле жей берет да. Бунун баары туура эмес ишеним. Ошон үчүн кандай гана арам жол менен болбосун, ал арам, аны Аллах Таала кабыл кылбайт экен да. Же болбосо урурлук жол менен бирөөдөн тартып алсаң, же болбосо урдап алсаң, Аллах Таала ошодон кабыл кылабы? Мисалы бирөөдөн акчаны урдап алдың дагы, же бирөөнүн үйүн тартып алдың дагы, 70%-ын өзүң калтаңа салдың дагы, 20%-ын садака кылып койдуң. Аллах Таала кабыл кылабы? Кабыл кылбайт. Себеби бул эмне? Арам жол менен келген да. Кезинде бар беле ушундайлар? Бар болчу, каралар бар болчу ушундай. Бирөөдөн малын тартып алат дагы, бир бөлүгүн садака кылып коет. Же мечит салып коет. Аллах Таала кабыл кылабы? Аллах Таала кабыл кылбайт. Себеби Аллах Таала хадисте эмне деди? Ла яқбалулла илля тойбан деді. Аллах Таала бир гана таза нерсени кабыл алат дейт да. Арам жол менен келген нерсени Аллах Таала кабыл кылбайт экен. Ошону билип коюңуздар да. Хадистин негиз максаты ушул. Же болбосо бизде тамеки сатышат, арак сатышат, жана башка арам нерсе сатышат дагы, бирөөгө садака берип коет ошону. Ошол нерсеси арам жолдон келген болгон болсо, Аллах Таала андан кабыл кылбайт. Аллах Таала андан кабыл кылбайт. Жада калса бир топ алымдар кимде ким арам акча менен ажылык кыла турган болгон болсо, анын ажылыгын да Аллах Таала кабыл кылбайт дешкен да. Арам жол менен. Ошон үчүн бая Кабаны куруп атканда, Кабанын бир бурчу эмне үчүн курулган кылган билесиңерби? Себеби Кабаны куруга келгенде, Кабаны сел алып кеткен да. Мурунку анан курабыз деп акча жыйнаган. Ошондо акчаны жыйнаганда адал жол менен келген акчаны жыйнады. Себеби бул Аллах Тааланын үйү, Аллах Тааланын үйүнө бир гана адал акчаны жумшайлы деп жыйнашкан. Ошондо жыйнаган акчаны курганда бияка жетпей калган да. Ошондо бияна бир бурчуна жеткен дагы, экинчи бир бурчуна жетпей калган да. Ошол менен калып кеткен да, көрөбү? Ошон үчүн ошол учурдагы адамдардын өздөрү Аллах Таала бир гана адал нерсени кабыл кыларын, арам нерсени кабыл кыларын түшүнгөн да. Ошон үчүн кандай гана ибадат болбосун, зекет бересиңби сен, садака бересиңби, бирөөгө жакшылык кыласыңбы, адал жол менен болуш керек. Аллах Таала бир гана адал нерсени кабыл эткен да. Маселе мындай да, маселе амал кылуу эмес дейт. Маселе жасалган амал Аллахтын астында кабыл болуп атабы, же болгон жокпу, мына ушул маселе дейт да. Бизде бая кээ бир туугандар бар го, эртеден кечке чейин амал жасайт, бирөөлөр карап, о, машалла, ушулар озуп кетип атат, эртеден кечке чейин амалды депчи. Бирок маселе амалда эмес экен да. Маселе ошол жасалган амалдын кабыл болушунда экен. Сен бир амал жасасаң дагы, ошол Аллахтын астында кабыл болуп турган болгон болсо, мына ушул солих амал экен да. Ошон үчүн Абдулла ибн Умар эмне деген? Эгер Аллах Тааланын астында менин бир жасаган амалым кабыл болду деген мага кабар келе турган болгон болсо, мен анда такыбалардан болмокмун деген да. Себеби Аллах Таала Куранда иннама ятакаббалуллаху минал муттакин, чындыгында Аллах такыба болгон кулдарынан гана кабыл кылат деп айткан деп айтышкан да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, маселе эмне? Маселе амал кылууда эмес. Албетте амал кылуу талап кылынат, бирок сен амал кылгандан кийин ошонун нар жагында кара да. Ошол жасаган амалың Аллах Тааласында кабыл болобу же болбойбу? Мына ушул нерсеге караш керек экенбиз. Ошон үчүн садака болобу, башка нерсе болобу? Шейх Фавзанга да суроо берет. Бирөө ошо мага бирөөлөр, бир байлар, акчалуулар садака берет, жана башка жардам беришет. Ошону алсам болобу десе айтат. Ал сураган нерсеси, ал ошол бай адам, акчалуу адам арам жол менен ишеткен да. Ишинин бир бөлүгү арам жол менен. Анан сураганда Шейх Фазан айтат, эгер сен алып аткан акча арам жол менен келген анык билген болгон болсоң, анда алба дейт да. Анык билген болгон болсоң, анда албаган. Ал арам дейт да. Көрөбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, кандай гана амал болбосун, ал Аллахтын астында туура жана таза болуш керек. Бирөөгө мисалы садака берип атсаң, зекет берип атсаң, адамдар машалла бул зекет берип атат, садака берип атат, адамдарды алдап коюш мүмкүн. Бирок сен Аллахтан ала албайсың да.
Аллахтан алдалайсың. Аллах Таала сенің жасаған амалдар арасынан қайсыл Құран менен Суннаға дал келсе, жана таза болгон болсо, ошонусун гана кабылаттагы, калганысын жөнө тикке кете берет да. Тескеринче Аллах Тааланын астында кыямат күнү сураласың да. Адамдарды Аллах коюшу мүмкүн дүйнөдө. Абу Бакирди Аллах коюшу мүмкүн. Жана башка сахабаларды Аллах коюшу мүмкүн. Бирок Аллах Тааланы алдалбайт экенбиз да. Эмне үчүн? Се Аллах Таала билип турат да. Жүрөктөгү нерсени билип турат. Жүрөктө эмне нерсе ой болуп атат, ниетибиз кандай, жана келечекте ал оюбуз канчалык деңгээлде кайсы тарапта өсө бурулат. Аллах Таала ошонун бардыгын билүүчү зат. Ошон үчүн адамдарды алдап коюшу мүмкүн, бирок Аллах Тааланы алдай албайбыз. Хадистин уландасын айтат: "Инналлаха амарал муъмина бима амара бихил мурсалин" дейт. Аллах Таала пайгамбарларды буйруган нерсе менен момундарды буйруду дейт. Аллах Таала пайгамбарларды буйруган нерсе менен момундарды буйруду дейт. Тактап айтканда Аллах Таала пайгамбарларды эмне нерсе менен буйруган болгон болсо, ошол нерсе менен момундарды буйруп атат да. Эми бул жерде алмар айтат, карай турган болгон болсок, мурунку өткөн пайгамбарлар бардыгы бир нерседен кайтарылып, жана бир нерсеге буйрулган дейт. Туура адам баласы сыяктуу, туура момундар, мусулмандар сыяктуу, мусулмандар бир нерсеге буйрулуп, бир нерседен кайтарылганбы, алар дагы бир нерседен буйрулуп, бир нерседен кайтарылган дейт да. Алар бир адамдардан башка болуп, мисалы адамдар буйрулган нерседе бурулбай, же кайтарылган нерседен кайтарылбай, андай болгон эмес дейт да. Момундар, мусулмандар иман келтиргенде эмне нерсе менен буйрулса, ошол нерсеге буйрулуп, эмне нерседен кайтарылса, ошол нерседен кайтарылган дейт. Ошон үчүн карагыла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бир нерсеге өзү буйруду, өзү ошонун башында туруп ибадат жасаган да. Бир нерседен кайтардыбы, ошо кайтарылган нерседен өзү биринчилерден болуп баштаткан. Ибадат кылганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында жаштар алсыздык кылган. Мисалы Хузайфа бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазга турду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бакарадан баштады. Мына эми бүтөт дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы сүрөгө кирди? Нисага кирди. Субханалла, эми Нисаны бүтүп алып рукуга барса керек десе, Нисаны бүтүп туруп Али Имран кирет да. Ошол жерде Хузайфа жаш, бирок ошонун өзүндө алыстык кылган да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү башка хадисте Абдулла Масуд түндө келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазды узун окугандыктан Абдулла Масуд айтат, менин оюма бир жаман нерсе келип кетти дейт. Эмне нерсе келип кетти сенин оюңа десе, отуруп алайын дедим дейт. Карагыла, Абдулла Масуд жаш. Пайгамбарыбыз бирок алсыздык кылып атат да. Пайгамбарлардын жанында сахабалар алсыздык кылган да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыл бир жакшылыкта болбосун алдыга өсүп кеткен. Кайсыл жамааттан болбосун андан баарынан мурун баштаткан, алыс болгон да. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нерсеге буйрулганда ошол нерсе моюнан түшпөгөн. Бир нерсеге буйрулса, эртең мисалы намазга буйрулган болгон болсо, намаз өмүрүнүн аягында моюнан түшүп калбаган. Же бир зинадан кайтарылган болгон болсо, бир жаман нерседен кайтарылган болсо, ошол нерсе бир өмүрүнүн аягында адал болуп калуу аны нерсе болбогон. Мисалы кээ бир жамааттар бар го. Биздин шейхтерибиз бир ушундай даражага жеткенде Аллах Таалага буйрулган намаз, орозо, зекет, ажылар алардын моюнан түшөт дагы, арам болгон нерселер агаларга адал болуп калат дейт. Зина адал болуп калат, жалган айтуу адал болуп калат, жана башка арам нерселер ага адал болуп калат дейт. Булар эмне? Ушул жерден эле билсең болот, бул жамааттын адашканын, көрөрбү? Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам моюнан түшпөгөн важип, андан кийинки келген адамдардын моюнан кантип түшсүн? Же пайгамбарга адал болбогон нерсе аларга кантип адал болсун? Ошон үчүн урматтуу угандар, Аллах Таала бизди пайгамбарларга буйруган нерсе менен буйруган экен да. Ушул аятта келет: "Я айха русулу кулу минат тойбати ва амалу солихан" дейт да. Аллах Таала аятта: "О урматтуу пайгамбарлар, силер таза рызкыдан жегиле дагы жана солих амал жасагыла" дейт да. "Инни бима таамалуна алим" дейт да. Мен силердин эмне жасап атканыңардан кабардармын дейт да. Ушул жерде бизге керек жери, о пайгамбарлар дейт, силер
рызқының тазасынан жегіле дейді. Рызқының тазасынан жегіле, жана амалы солихан, амалды аябай таза жасағыла дейді. Рызқы ешқандай аралашпаған. Арам нәрсе, риба, урулук, жана башка аралашпаған таза рызқдан жегіле дағы, жана солих таза амал жасағыла дейді. Эми кийинки аятта момундарды бuyuruyт. Я аюхаллазина аману кулу минат тойибат ма разакнакум дейт. Эми момундар бuyuruyт Аллах Таала. О момундар дейт, силерге биз адал кылып берген рызкылардан жегиле дейт. Көрөбү? Жогорку аятта пайгамбарларды буйруган нерсе менен бизди буйруп атат да Аллах Таала. Окшош, пайгамбарларды адал рызкы менен буйруган, мусулмандарды дагы адал рызкы менен буйруп атат. Ошон үчүн ушул хадисте пайгамбарыбыз эмне айтат? Аллах Таала момундарды пайгамбарларды буйруган нерсе менен буйруган дейт да. Эми хадистин уландысында сумма закар раджула ютилу сафара ашхаса абара ямудду ядайхи ас-самаи дейт да. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадисти, ушул маселени түшүндүрүш үчүн мисал келтирет. Ошол мисал эмне дейт? Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарда жүргөн бир адамды мисал келтирди дейт. Абара ашхаса дейт да. Чачтары сапсайган, жана кийимдери чаң болгон бир мусафир адамды мисал келтирип мындай дейт. Ал адам ушундай дейт: ямудду ядайхи ас-самаи, эки колун асманга көтөрүп, я Rabbi деп дуалат дейт. Ва мат'аму харамун ва машрабу харамун ва малбасу харам дейт. Анын жеген тамак харам, анын ичкен ичимдик харам, жана кийими да харам, ва гузия бил харам, жана бирөө тараптан арам тамак менен тамактанган адам дейт да. Фанна юстажабу ли залик. Аллах Таала ошондой адамдын дуасын кантип кабылсын дейт. Карала, ичкен арам, жеген арам, кийген арам, эки колун асманга көтөрүп, я Rabbi дейт. Ушул жерде баягы адам дуанын кабыл болуу себептерин үчөөн кылат. Биринчи себеби асманга кол көтөрүп атат. Асманга эки колду көтөрүү бул дуанын кабыл болуу себептеринин бири да. Себеби асманга көтөрөсүң, Аллах Таалага жалбарып атасың да. Я Rabbi деп өзүңдүн баягы муктаждыгыңды көргөзүп атасың Аллахка. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби мусафир болуп атат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте 3 адамдын дуасы кайтарылбайт дейт. Биринчиси мусафир, экинчиси зулумду көргөн, үчүнчүсү баласына кылган дуа. Баласына кылган, атанын баласына кылган дуасы да. Ошонун бирөө мусафир адам. Мусафир. Үчүнчүсү я Rabbi деп Аллах Тааланын Раббылыгын ортомчу коюп, ошол менен тавассул кылып атат да. Аллах Тааланын Раббылыгы менен тавассул кылып атат. Мына ошол дуанын себептерин үчөөн кылып атат. Бирок ошондо да Аллах Таала анын дуасын албайт экен да. Эмне үчүн? Жегени, ичкени, кийгени арам экен да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз тамак маселесине келгенде, иче турган, жей турган тамак маселесине келгенде аны адаллаш керек экенбиз. Эмнеден? Бардык арам нерселерден. Эгер мал жей турган болбосоң, малды бисмилла Аллаху акбар. Өлгөн малын жебей, соода кылсаң, соодаңда риба аралашпаш керек. Процент аралашпаш керек. Жанында бир арам нерселер, арак, тамеки, жана башка ушундай нерселер аралашпаш керек экен да. Бүттүгүн тазалап, Аллах Тааланын астында сенин тамагыңда бир күмөндө бир кичинекей нерсе болбош керек экен да. Тамагыңды тазаладыңбы, адал кылдыңбы, андан кийин эмнеге өтөсүң? Амалыңа өтөсүң. Амалга келгенде сенин амалыңда ширк болбош керек, бидат болбош керек, жана арам нерселер болбош керек. Суннага каршы. Бардыгы Куран менен суннага дал келиш керек. Ошондо сенин жасаган ибадатың кабыл экен да. Сенин ибадатыңда бидат болбош керек, жеген нерсеңде арам нерсе болбош керек экен да. Мына ошондо. Ал эми сен амалың сүннөттүн негизинде, дуа кылып атасың, дуа сүннөттүн негизинде бардыгы бар. Туура могу хадистегидейчи. Себептерин кылып атасың. Бирок ичкениң, жегениң арам болгон болсо, Аллах Таала кабыл албайт анда. Эми анын дуасын Аллах Таала кантип кабыл кылсын дейт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ушул нерсеге аябай
көңіл бұрышуымыз керек. Мұсылман адам күшті болу үшін сөз түрде ал дуасы Аллахтың астында қабыл болушы керек екен. Себебі Аллахтың астында дуасы қабыл болуға момын ең алыс адам да. Ең алыс адам. Мұсылман Аллахқа дуа қылып, Аллахтың астында дуасы қабыл болған болған болса, мына ушул адам көп нәрсені шеше тұрған адам да. Қолынан көп нәрсе келе тұрған адам. Ал эми биік уналарға да минеп, биік үйлерде жашаған менен бирок Аллахтың астында дуа кылса, дуасы кабыл боло турган адам күчтүү адам эмес ал. Ал эң алыс адам, Аллах алам, имандагы маселе болушу мүмкүн аны. Көрдүңбү? Ошон үчүн дуаны кабыл болушка аракет кылыш керек экен. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисинде Саад ибн Аби Ваккас Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат да: "Ey Аллахтын элчиси" дейт. "Сиз Аллахка дуа кылыңызчы, Аллах Таала мени дуасы кабыл болуучу адам кылып коюшун" дейт да. Пайгамбарыбыздан сурап атат. Ошондо Пайгамбарыбыз эмне дейт? "О Саад" дейт да. "О Саад" дейт. "Сен тамагыңды тазала, тамагыңды арам нерселерден тазала, ошондо сен дуаң кабыл боло турган адам болосуң" дейт да. Себеби алымдар айтат, бул арамдан келген тамак бир гана сенин дуаңды кабыл кылбай коюш менен гана чектелбестен сенин денеңди бузат дейт да. Сенин дуаңды кабыл болдурбай коюшуна шек жок, далил бар. Андан тышкары да сенин денеңди бузат дейт. Шейх Фаузан айтат, ал адам баласынын денесин бузат дейт. Себеби могул жерде эки мал дейт. Бирин бисмилла Аллаху акбар союп жедиңби, бул адамга жакшы дейт, пайдалуу дейт. Ал эми экинчи мал өлүп жатканбы, ошону эле бышырып жесе, ошол зыян дейт да. Зыян дейт. Себеби Аллах Тааланын зыян кылып койгон дейт да. Ошон үчүн Аллах арам кылган дейт да. Анда зыян бар дейт да. Жүрөгүңдү бузат. Ошо өзүң менен гана чектелбестен, ал нерсе каяка барат? Кичинекей кесимет жүрөк бузулса, сенин каның бузулса, ал каяка барат? Ал балаң өтөт. Анан балаң дагы туура эмес тарбия көрүшү мүмкүн. Туура эмес адепсиз болуп чоңоюшу мүмкүн. Балдарды чоңойтуп атканда дагы адал тамак менен чоңоюш керек. Балаңды адал тамак бербей, арам тамак менен чоңойтуп, анан намаз окуй атат, Куран окубай жатат деп кыжылат болуштун кереги жок да. Себеби биринчи тамакты оңдош керек. Тамакты таза тамак бериш керек. Иншалла таза тамак анын иманга келишине, хидаятка келишине себеп болот да. Ушул хадистин негиз максаты эмне экен? Инналла тойбун, Аллах Таала өзү кемчилик айыптардан таза, ла яқбалу илля тойбан. Жана өзү канчалык айып кемчиликтерден таза болгон болсо, Аллах Таала дал ошондой эле бирөөдөн бир нерсени кабыл кылганда кулунан бир гана таза нерсени кабыл эткенде. Таза нерсени. Ибадат болсо Куран менен Суннага дал келген, ал эми зекет, садака болгон болсо, ал арам нерселерден таза болгон нерсени гана кабыл эткен. Аллах Таала бузулган арам нерселерди, бидатты, ширкти, куфруду, рибаны жана башка арам нерселерди эч качан кылбайт. Тескеринче алар үчүн Аллах Таала өзүнүн адилеттүүлүгү менен азаптайт экен да. Ошон үчүн бул хадистин мааниси, максаты эмне экен? Бүгүнкү хадистин максаты эмне экен? Адал тамак. Тамакты оңдош керек. Оозуңа бир кыпындай бир тамак келсе дагы, ошол тамак адалдан болуш керек. Арамдан болбош керек. Мына ушул нерсе да хадис. Негиз максаты. Баракаллаху фик.